Демек достор, биз мурун геометриянын бурчтар бөлүмүн бүттүк десем болот. Азыр болсо улам татаалдантып үч бурчтуктарга келдик. Үч бурчтуктар булар эмне экенин аз түшүнүп алалы. Эгерде ушул сабакты башынан баштап аягына чейин көрсөңөр, үч бурчтуктун 70%-ын түшүнгөн болосуңар. 70%-ын. Демек баштадык үч бурчтуктар. Баары жакшы угулуп, баары жакшы көрүнүп атса, баары жакшы деп туруп комментария жазып койгула. Мен болсо мурункудай болуп, жөн эле дубалга сүйлөгөндөй болбойюн, кеттик анда. Мынакей бул жакты карайлы. Тегиздикте бир түз сызыкта жатпаган үч чекитти туташтырган үч кесинди менен чектелген тегиздиктин бөлүгү үч бурчтук деп аталат. Демек бул жөн гана текст. Биз муну азыр элестете албайбыз. Ошондуктан биз азыр ар бир текстке талдоо жүргүзүп көрөлү. Тегиздикте дейт. Демек тегиздик жүргүзөлү. Тегиздикти мен мурунку видеолорумда, мурунку видео сабактарымда түшүндүрүп берип кеткен. Бул жөн гана жалпак тегиздик, жалпак нерсе. Эми тегиздикте бир түз сызыкта жатпаган үч чекит. Демек бир түз сызыкта жатпаган үч чекит дейт. Мына үч чекитти белгиледим. Үч чекитти белгиледим. Анан кийин үч чекитти туташтырган үч кесинди дейт. Ушул үч чекитти туташтырган үч кесинди болуш керек экен. Анан ушул тегиздиктин мына ушул бир бөлүгү, тегиздиктин бөлүгү мына могу бөлүгү үч бурчтук деп аталат. Мынакей, бул аныктамасы, ал эми бул сүрөтү, графиги десем болот, график эмес, эми сүрөтү. Демек үч бурчтук эмне экенин түшүндүк, Тегиздикте бир түз сызыкта жатпаган үч чекитти туташтырган үч кесинди менен чектелген тегиздиктин бир бөлүгү экен. Кеттик анда. Үч бурчтуктун негизги элементтери кайсылар? Бул үч бурчтуктун А, Б, С деп белгилеп турган жерлери үч бурчтуктун чокулары деп аталат. Демек А, Б, С. Бул эч кандай сызык эмес, бул эч кандай кесинди эмес, бул жөн гана чекит. А, Б, С чекити. Демек, буларды биз чокулар деп коет экенбиз. Ал эми кичинекей тамга менен белгилегендерибиз, өзүңөр жакшы билип турсаңар керек, кичинекей тамга менен эмнени белгилечү элек? Албетте, кесинди, сызык, түз сызыктарды белгилечүбүз, Демек, буларды биз жок, чокулар эмес, жактары деп белгилешибиз керек болчу. Жактары, мен азыр ката кетирип отурмун, ал жерде жактары деп жазып коеюн, Жактары. Жактары. Демек, жактары болуш керек, Карайбыз, жактары. С, Б барабар Ага дейт. Мынакей. С менен Б бул модуль дегенди билдирет. Модулду билебиз, бул аралык дегенди түшүндүрөт. Аралык, Демек, С, Б аралыгы А кесиндисине барабар. А, Б аралыгы С кесиндисине барабар. Ал эми А, С аралыгы Б кесиндисине барабар. Бул кесиндилерди биз үч бурчтуктун жактары деп айтып коет экенбиз. Ал эми А, Б, С жөн гана чокулар эмес, бул бурчтар да болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, бурч А дегенде биз бул бурчту түшүнөбүз, бурч Б дегенде биз бул бурчту, бурч С дегенде биз бул бурчту түшүнөт экенбиз. Ооба, сохранить кылып коем. Эми үч бурчтуктун жактарына карата түрлөрү. Карайбыз. Сөзгө маани берели. Мен керектүү сөзгө көңүл бура турган жерлерди сары менен белгилеп койгом. Бул жакта жактарына карата түрлөр дейт. Демек, азыр үч бурчтукту жактарына карата бөлүштүрөбүз. Бул жакта жактарына карата мен атайын көк менен белгиледим жактарына. Мынакей жактары көк менен көрүнүп турат. Биринчисинин жактары башкалардан эмнеси менен айырмаланат? Демек, жактары ар башка болуп атат. Ооба, видеону сохранять кылып коем. Демек, жактары ар башка болуп атат, Демек, муну түрдүү жактуу үч бурчтук дейбиз. Карасаңар, мына бул жакта башкача жак, бул жакта узунураак, бул жакта кыскараак, ушундай түрдүү жактуу болуп атат. Ал эми бул жакты карасаңар, бул жак менен бул жак экөө бири-бирине барабар болуп атат. Демек, тең капталдуу үч бурчтук деп коет. Эгерде эки жагы бири-бирине барабар болсо, анда тең капталдуу үч бурчтук. Бул менен бул капталы бири-бирине барабар болуп атат. Эми мен геометрияда барабар деген сөздү, сызык барабар деген кесинди, барабар кесинди сызык, түз сызыктарды мен мындай белгилер менен белгилеп коем. Демек, бул тең капталдуу болду,
Ал эми бардык жактары барабар болуп калса, анда эмне болот экен? Тең жактуу. Өздөрү айтып атат мынакей, тең жактуу. Жактары бири-бирине тең. Жактары бири-биринен башкача айырмаланып турат, түрдүү жактуу деп аталат. Анан кийин эки капталы тең болуп калса, анда тең капталдуу. Кыргыз тилинде геометрия өздөрү эле айтып турат. Эч кандай татаалдандырыштын кереги жок. Эми үч бурчтуктун карайбыз эми. Бурчтарына карата түрлөр дейт. Жана биз жактарына карата башка бөлүштүргөнбүз, азыр бурчтарына карата бөлүштүрүп атабыз. Бул жакта АБС, бул жакта деле АБС бардыгы эле берилген үч бурчтук, бирок булардын ички бурчтары ар башкача болуп атат. Ички бурчтары ар башкача. Карасак, бул жакта бурчтардын баары окшош экен, бул дагы окшош, бул үчөө окшош экен. Анда биз муну азыр бурч А, бурч С, бурч Б кичинекей болсо 90 градустан кичинекей болсо, анда биз аны тар бурчтуу үч бурчтук деп коет экенбиз. Тар бурчтуу үч бурчтук. Демек 90 градустан кичине болсо, тар бурчтуу үч бурчтук. Байканыңарбы? Бурчтарына карата бөлүштүрүп атабыз. Азыр жана жактуу деп атканбыз, азыр бурчтуу деп атабыз. Демек бурчтарына карата. 90 градустан кичинекей болду, тар бурчтуу. Ал эми бул жактын бир эле бурчу 90 градустан чоң болсо, анда ал кең бурчтуу үч бурчтук деп аталат. Бул учурда кайсыл бурч 90 градустан чоң болуп атат? С бурчу, С бурчу 90 градустан чоң болуп жатат. Ошондуктан кең бурчтуу үч бурчтук деп аталат. Ал эми бир эле бурчу, үч бурчтуктун бир эле бурчу 90 градуска барабар болуп калса, анда ал тик бурчтуу үч бурчтук деп аталат. Тик бурчтуу үч бурчтук бул өтө өзгөчө геометриялык фигура. Себеби жашообуздун көп бөлүгүн ушул тик бурчтуу үч бурчтук баарын өзгөрткөн да. Бул жакта тик бурчтуу үч бурчтуктун эң узун жагы гипотенуза деп аталат, калган жактары катет деп аталат. Муну баарыбыз эле билсек керек, Билбесек, анда азыр билип алдык. Демек, билип алдык. Кийинкиге өттүк. Үч бурчтуктун чокусунан карама каршы жагынын тең ортосуна туташтырылган кесинди үч бурчтуктун медианасы деп аталат. Медианасы. Не деп атат? Мынакей. Карайбыз. Мен сары менен белгилегендерди жакшыраак көңүл буруп окуйбуз. Ага чейин бул жакта үч бурчтуктун негизги сызыктары деген кичинекей бөлүм да булчу. Бөлүмдө өтүп атабыз. Негизги сызыктары. Азыр үч бурчтукка ар кандай сызыктар жүргүзөбүз, ошолорду өтүп атабыз. Демек, үч бурчтуктун чокусунан карама каршы жагынын тең ортосуна туташтырылган дейт. Чокусунан, мынакей. Бул чокудан чыкты, карама каршы жагына түштү. Анан тең ортосунан дейт туташтырган кесинди, мына ушул кесинди медиана болот экен. Демек, бул жак менен бул жакты тең экиге бөлөт экен. Азыр бул сызык менен бул сызык экөө бири-бирине барабар. Демек, чокусунан чыгып, карама каршы жакта жаткан жакты тең экиге бөлсө, анда ал сызык, мына мен көк менен белгилеген сызык, бул медиана деп аталат. Бир үч бурчтукка канча медиана жүргүзө алабыз? Канча бурч бар? Канча чоку бар? 3 эле чоку бар, Демек, биз 3 медиана жүргүзө алат экенбиз. Бул экинчи медиана, демек, карама каршы жагы экиге бөлүндү. Бул үчүнчү медиана, карама каршы жагы дагы экиге бөлүндү. Демек, байкасаңар, медианалардын кесилиши бир эле чекит болот, демек, бир чекитте гана кесилишет. Мен азыр бир нерсе айта кетейин. Азыр. Бул жактан карагыла. Медианалардын кесилиши бул жагы узун болуп атат, азыр. Бул жагы узун болуп атат, бул жагы кыскараак болуп атат. Бул жагы узун болуп атат, бул жагы кыскараак болуп атат. Бул жагы узун болуп атат, бул жагы кыскараак болуп атат. Бул эмнени түшүндүрөт? Медианаларда ушундай бир касиет бар. Эгерде бул жагы 4 болсо, бул жагы 2 болот. Эгерде бул жагы 8 болсо, бул жагы 4 болот. Демек, эмне? Узун жагы кыска жагынан 2 эсе чоң дегенди билдирет. Эгерде бул жагы 2x болсо, бул жагы x, демек x'тан 2 эсе чоң деген түшүндүрөт. Түшүнүктүү? Ушул касиетти дагы жаттап калалы. Бул кереги тип калат. Бул жакта деле мынакей 8 болсо, бул жагы 4 болуп калышы мүмкүн. 10 болсо, бул жагы 5 болуп калышы мүмкүн. Башкача айтканда, бул жактан 2 эсе чоң дегенди түшүндүрөт. Бул медианадагы негизги бир касиет. Улантабыз.
Тик бурчтуу үч бурчтуктун гипотенузасына жүргүзүлгөн медиана гипотенузанын жарымына барабар дейт. Демек тик бурчтуу үч бурчтук берилиптир. Анын карама каршысына, башкача айтканда гипотенузага эң узун жагына жүргүзүлгөн медиана гипотенузаны тең экиге бөлөт экен. Болду, гипотенузаны тең экиге бөлөт экен дагы, анан кийин анын ошо жарымына да барабар болуп калат экен. Гипотенузанын жарымына барабар. Демек гипотенузанын жарымына могул сызыкпы? Бул сызык менен бул сызык экөө бири-бирине барабар экен, Муну дагы жаттап калабыз. Так, азыр. Улантабыз. Үч бурчтуктун бисектрисасы эми. Бөлүмдөрүн карайбыз. Мына үч бурчтуктун негизги сызыктары жаңы эле бөлүмдө карап атабыз. Үч бурчтуктун бисектрисасы бул үч бурчтуктун чокусунан карама каршы жагына чейинки кесиндик экен. Демек, бул эмнеге окшошуп атат? Бул медиана сыяктуу окшошуп атат. Бул медиана окшош экен, бирок карайбыз. Айырмасы эмнеде экен? Бирок ал бурчту тең экиге бөлүүсү керек дейт. Демек, могу чокудан чыктыбы? Мына бул чокудан чыктыбы? Бул жакты көздөй. Бул бурчту тең экиге бөлүш керек. Демек, бул жак менен бул жак барабар болуш керек экен. Бул жак менен бул жак бири-бирине барабар болуш керек экен. Мына ошондо гана бисектриса болот экен. Ал эми азыр экөөнү айырмалай кетейин, медиананы. Ал эми мисалы үчүн бул жактан так гана бул жакты көздөй жүргөн болсо, бул жак менен бул жак барабар болгондо, анда бул сызык медиана болмок да, бул сызыкчы. А мунун бисектрисанын максаты жакты тең экиге бөлбөйт, мына бул жакты тең экиге бөлбөйт. Бурчту тең экиге бөлөт да. Бурчту тең экиге бөлөт. Мынакей айырмасы ушунда. Биз 3 бисектриса жүргүзө алабыз 3 бурчтукка, анткени 3 гана чоку бар. Демек, бул экинчи бисектриса, тең экиге бөлүш керек бурчту. Бул үчүнчү бисектриса, тең экиге бөлүш керек бурчту. 3 бурчтуктун карама каршы жагына чүрүлгөн перпендикуляр кесинди 3 бурчтук менен үй деп койгон, бул 3 бурчтук деп түшүнгүлө. 3 бурчтуктун бийиктиги деп аталат. Демек, 3 бурчтуктун карама каршы жагына түшүрөт экен, бирок ал перпендикуляр түшүш керек экен. Башкача айтканда 90 градуста бийик тик түшүш керек экен. Анда бул сызык не сызыгы болуп аталат экен? Бийиктиги болуп аталат экен, Демек, биз бул жака дагы бийиктик жүргүзө алат экенбиз, бул жака дагы бийиктик жүргүзө алат экенбиз. Байкасаңар, бул жактан бир чекитте кесилишип атат. Бийиктик дагы бир чекиттен кесилишет экен. 3 бурчтуктун бийиктиги дагы. Кеттик анда. Түшүндүк. Эми мындай кылып коелу. Жыйынтык чыгарып коелу да. Мен азыр бул жактан бийиктикти алып келейин бул жака. Мынакей. Мага азыр бул жерден бул керек. Муну алып коеюн бул жерге. Калганын кереги жок. Анан кийин бул жактан так, азыр медиана керек болчу. Медиана. Так, медиананы да алып келип коеюн бул жака. Медиана. Анын кереги жок бизге. Анан бизге дагы эмне керек эле? Бисектриса, туура, бисектриса. Бисектриса. Бисектриса керек бизге. Азыр үчөөнү айырмалайбыз азыр. Калганын бизге кереги жок. Азыр кичине жүзүп атам, бул эч нерсени билдирбейт. Эмне болуп атат эми? Мындагы эле жылдырып коеюнчу бул жака. Анан муну алып салайын. Так, бул жакты ордуна алып барып коеюн. Биз азыр эмнени өттүк? Биз бисектрисаны өттүк, Демек, бул бурчту тең экиге бөлөт экен. Карайбыз эми. Бул жактан 3 фигураны алдым бул жакта, Демек, бул эмне экен? Бирөөсү бийиктик, бирөөсү медиана, бирөөсү бисектриса. Көрдүңөрбү? Кесилиш үчөө тең эле бир чекитте кесилишет, бирок кесилиштери ар башкача. Бул медиана болсо жагын тең экиге бөлүп атат. Бул болсо жон гана бийиктик h болуп чыгып атат, 90 градус болуп чыгып атат. Ал эми бул бисектриса
бурчтуу теңикке бөлүп атат. 3 сызыктын жайгашкан жерлери таптакыр 3 башка жерде экенин түшүндүк. Мынакей 3 нерсени көп окуучулар айырмалай албайт. Бирок айырмасы мына ушунда. 3 башка макулбу? Бисектриса бурч дагы бир жолу кайталайм. Медиана карамашына жаткан жакты теңекке бөлөт. Ал эми бийиктик жөн гана бул карамашы жагына перпендикулярда түшкөн түз сызык экен, жегесинде. Эми үч бурчтуктун бийиктигин бүттүк. Эми бул жакта үч бурчтук бир эле жерде кесилишет, ошону орто борбор деп коет. Орто борбор. Муну жаттап калса жөн эле. Эми карайбыз. Тик бурчтуу үч бурчтуктун эки катети бийиктик болуп эсептелет экен. Тик бурчтуу үч бурчтукту көрдүкпү? Мынакей бул жактагы түз сызык менен бул жактагы түз сызык бийиктиги болуп эсептелет экен. Анан алардын кесилиши орто борбор болот экен. Так гана мына могул кесилиш, аш кесилиш деп коелу. Бул орто борбор болот экен. Эми тик бурчтуу үч бурчтуктардан биз дагы бир бийиктик жүргүзө алабыз. Ал бийиктикке карата Эвклидтин формулалары бар. Муну h деп коеюн. H деген height, бийиктик англис тилинен. D чекити болду. Эми бизде бул гипотенуза. Бул эки сызыкка бөлдү. D, F жана G сызыктарына. Эми бизде мындай Эвклидтин формулалары пайда болду да. Демек, H-тын квадраты барабар F менен G-га. Демек, эгерде биз ушул бийиктикти квадратка көтөрсөк, G менен F-ти көбөйткөндөгө барабар болот экен. Ал эми биз аны квадратка көтөрсөк, мына гипотенуза менен F-ти көбөйткөндөгө барабар болот экен. Ал эми B-ны квадратка көтөрсөк, S менен кайра гипотенуза менен G-ны көбөйткөнгө барабар болот экен. Эң акыркы формула бул бийиктиктин өзүн табыш үчүн катеттерин көбөйтүп туруп гипотенузага бөлүп койсок болот экен. Бул жөн гана бийиктикке тиешелүү. Бийиктикке эч кандай. Эгерде бул жакта бисектриса түшүп калган болсо, анда бул формулалар жарабайт. Эгерде бул жакта медиана түшүп калган болсо, анда бул формулалар жарабайт. Бизге жөн гана бийиктик керек. Көп бурчтуктар жөнүндө да видео чыгарсаңыз болмок. Эч түшүнбөгөн темалар байкасаңар, мен сабактардын баарын тең системалуу түрдө окутуп келатам. 3 бурчтуктарды өтөбүз, анан 4 бурчтуктарды, анан айлананы өтөбүз, анан кийин 4 бурчтуктарды өтөбүз, анан көп бурчтуктарды өтөбүз, анан айлананы өтөт экенбиз. Ушинтип системалуу түрдө өтсөк, анан түшүнүктүү болот. Бир келип туруп нар жагын карап, бир келип бер жагын карасак, анда чаташып калат баары тең. Анда билим алганыбыздын эч кандай бир пайдасы жок болот да. Ошондуктан биз мындай системалуу түрдө билим алсак, бул жакта библиотека сыяктуу болуп жакшы отурукташат билимибиз. Силер көбүнчөңөр сурап турсуңар, тригонометриядан сабак алсак кандай болот депчи, ошол жөнүндө видео чыгарыңызчы деп. Мен силер түшүнүп жатам. Тригонометриядан видео чыгарыш керек. Бирок тригонометрия деген сөз бул өзү 3 бурчтукка байланышкан тема. 3 бурчтукту билмейинче биз тригонометрияны үйрөнө албайбыз. 3 бурчтук, анан дагы айлананы 5 колдой билишибиз керек. Анан кийин гана тригонометрияны өтөбүз. Мен сөз берем, айлананы өтүп бүткөндөн кийин тригонометрияны башынан баштап, нөлдөн баштап аягына чейин эң жакшы деңгээлде түшүнөбүз деп сөз берем. Кеттик, улантабыз. 3 бурчтуктун эки жагынын тең ортолорун туташтырган кесинди анын орто сызыгы деп аталат. Ошондо 3 бурчтуктун эки жагы, демек, бир жагы анан эки жагы болсун, тең ортолорунан туташтырат экен. Ал анын орто сызыгы деп аталат экен. Эми бул жак менен бул жакты дагы туташтырып көрөлү. Бул жакта дагы орто сызыгы пайда болду. Байканам, тең ортосунан бөлүп атат. Анан бул жак менен бул жакты дагы тең ортосунан бөлүп атат. Азыр мен бир нерсе айта кетишим керек дагы. Бул тең ортосунан бөлгөндө бир касиет бар да. Азыр. Так. Карайсыңар, бул жактан негизи мындай нерсе бар. Мына бул жердеги MN деген бар го, MN сызыгы. Мына бул сызык AB сызыгынын жарымына барабар. Жазып коеюн.
аралык mn барабар болот аралык AB бөлүнгөн 2-ге. Ал эми МК-ны табыш үчүн өзүңөр деле сезип турсаңар керек мына МК. МК-ны табыш үчүн эмне кылат экенсиңер? С менен Б-ны 2-ге бөлүп коесуңар. Аралык МК барабар СБ аралык СБ бөлүү 2. Ал эми аралык КН аралык КН барабар болот СА бөлүү 2. СА бөлүү 2-ге. Логарифмаларды өткөм, бирок ал логарифмаларды аягына чейин өтө элекмин. Ал башталышы гана. Бирок улантышыбыз керек. Жакында логарифмаларды улантам. Аз геометрияны бүтө эле. Түшүнүктүүбү? Анан кийин дагы бир касиет. MN деген MN параллель. Параллель башкача жазып коеюн, параллель. Кайсысыга? АБга. Өзүңөр деле түшүнсөңөр керек. KN деген параллель САга. Анан кийин KN параллель KN САга параллель экен. Ал эми МК дегенибиз СБга параллель. Түшүнүктүү, кыскасы 2 эсе кичинекей болот экен. Кеттик анда тең муну түшүндүк, тең ортолору. Анан кийин практика кылалы. Эми алган билимибизди бекемдешибиз керек. Бул жакта АБС тик бурчтуу 3 бурчтук берилген. С бурчу 90 градус жана АЭ аралыгы жана СД медианалар экен. Эгерде АБ 12 болсо, анда О менен Д канча дейт. О менен Д канча. Өзү чыгарып көрөлү. Мен убакыт берейин. 1-2 мүнөт, 3 мүнөт жетиштүү болот го дейм, анан кийин улантабыз. Достор, угуп атабы жакшы эле? Достор, угуп атабы? Эми жакшы эле угуп атабы, болгон жокпу? Все, улантабыз анда. Так, БС тик бурчтуу 3 бурчтук. Демек, БС экен, С деген 90 градус экен, өзү белгилеп турат. 4 бурчтук болсо анда 90 градуска барабар жана АЕ менен СД медианалар дейт. АЕ анан СД медианалар экен. Демек, бул эмнени түшүндүрөт? Бул жакты анан бул жакты тең 2ге бөлөт. Аз бул жак менен бул жак барабар. Анан кийин СД, демек бул жак менен бул жак дагы бири-бирине барабар. Башкача белгилеп коеюн эми. Мындай кылып коеюн, Бул жак менен бул жак барабар. Дагы бул жак менен бул жак. Үчөө барабар, Демек, гипотенузанын жарымына барабар болчу медианы. Бул касиетти жакшы түшүнүп алдык, эми кеттик. АБ дейт 12 экен. АБны да белгилеп коелу, мынакей АБ аралыгы 12 экен. 12 экен. Ошондо ОД 2ге барабар дейт. Молодцы, 3 дейт. Жоопто бар экен, аз чыгарып көрөбүз өзүбүз. 2ге барабар деген туура жооп. Так, карайбыз.
S менен D барабар канчага? Аны табыш үчүн биз деген АБ-ны 2-ге бөлүшүбүз керек. АБ бөлү 2 деп турабыз. С менен D АБ бөлү 2. Ошондо АБыбыз болсо 12. 12-ни 2-ге бөлсөк барабар 6 экен. Демек, бул эмнени түшүндүрөт? Бул жактан мына могул медиана 6-га барабар экен. Бул дагы 6 болот, бул дагы 6 болот. 3 тең 6. Эми bizde эмне бар эле? Медианалардын так гана кесилишкен чекитинде, мына могу кесилишкен чекитинде бул жактан канча эсе кичинекей эле? Ошондо башкача айтканда мен азыр бул жакта илимий түрдө жазайын. СО аралык СОну биз 2x деп алсак болот. Анан OD-ны аралык OD-ны биз x деп алалы. Демек, бул жагыбыз x болсо, бул жагыбыз 2x болот. Себеби 2 эсе чоң да. Бирок белгисиз, биз билбейбиз. Бирок ушул SO менен OD-ны кошсок, башкача айтканда мына могу жакта 2x менен x-ти кошсок, баардыгы биригип 6 чыккан. Ушинтип жазабыз анда. 2x плюс x барабар 6. Анда 2x-ка 1x-ти кошсок, мына 2x анан x 3x болот, барабар 6. X-ти табыш үчүн 3-тү 6-ның астына түшүрүп салабыз. 6 бөлү 3. 6-ны 3-кө бөлсөк x барабар 2. Демек, x-ти ордуна коюп коебуз. Мынакей x барабар 2 экен. Анда бул жерибиз болсо канча болот? 2-ни 2 4. Баары биригип мынакей 6 болду. OD канча экен? OD жооп 2 деген жооп чыгыш керек. Мынакей биз биринчи эсебибизди чыгардык. Жооп 2 болот. Анда экинчи эсебибизге өттүк. АБС үчбурчтугунда С'ды бисектрисалар болсо, анда сүрөттө берилгендер боюнча x барабар канчага дейт. Өзүбүз чыгарып көрөлү. Анан буга дагы бир 3 мүнөт жетиштүү го дейм, анан улантабыз. Баары жакшы эле болуп атабы? Баары катты дейт го, бул жактан жок, катпаш керек. Баары жакшы эле болуш керек. Эгерде жакшы болсо жакшы деп жазып коелу. Мүмкүн бирөөбүздүккө катып, бирөөбүздүккө жакшы болбой аткан дурус. Так. 5 дейт, мен бул жактан бир нерсени айтайын деп унутуп калыптырмын. Так, карайбыз. Бул жактан медианалар болуп атат, медианалар. Жок, бисектрисалар болуп атат. Бисектрисада мен бир касиетти айтпай калгам. Азыр мен ошону айта кетем, анан чыгарабыз. Бисектрисада мынакей так гана бурч болду да. Бул жак өзүнчө бир мамлекет деп элестетели, анан бул жакта бир өзүнчө мамлекет деп элестетели да. Же болбосо бул жакта өзүнчө бир мамлекет деп элестетели, бул жакта өзүнчө бир мамлекет деп элестетели. Ошондо бизде только бул бисектрисада гана тиешелүү. Биз мындай эсеп болот да. 9-ду x-ка бөлгөндөгүбүз 6-ны 4-кө бөлгөндөгүгө барабар деп. Ушундай элестетели, мына муну бир мамлекет деп, муну бир мамлекет деп элестетели. Ошондо экөөнүн бири-бирине катышы ушундай экен. Анан биз бул эсепти мынтип чыгарып койсок болот. Пропорция кылабыз. Пропорция мен өткөн бул видеодон карасаңар болот, катышына пропорция деген. Демек, x-ти 6-га көбөйтөбүз. 6x болот. Анан 9-ду 4-кө көбөйтөбүз. 9 көбөйтүү 4 болот. Байкасаңар, мен 9-ду 4-кө көбөйткөндө 9 мындай 36 деп жазган жокмун. Себеби мага керек болот азыр. 6 барабар. Бул жагыбыз 9 деген 3 көбөйтүү 3. 2 көбөйтүү 2 4 дегенибиз, 6 дегенибиз 3 көбөйтүү 2. Ошондо бизден кыскарат 3 менен 3, 2 менен 2, жооп барабар
барабар чыгат 6. Демек, x канча экен? X 6га барабар экен. Муну теория жүзүндө айтып кетишим керек болчу, бирок эмнегедир слайдка кошпой коюптурмун. Бирок эчтекмес, азыр билип алдык. Кеч болсо да билип алдык, түшүнүктүү, Эгерде мына x болуп кала турган болсо, бул жакта кандайдыр бир сан болуп турса, анда биз бул экөөнү мамлекет кылып алабыз, бул экөөнү мамлекет кылып алабыз. Анан 4-тү бөлгөнүбүз 7ге барабар болот, 6-ны бөлгөнүбүз x кылып пропорция кылып таап алабыз, Түшүнүктүү. Кеттик, анда улантабыз. EFT чекиттери бурч С 90 градус дейт, Демек, бул С 90 градуска барар экен. А, Б, С тик бурчтуу үч бурчтугунун жактарынын тең ортолору дейт. Демек, А, Б, С бул EFD тең ортолор экен, кыскасы түшүнүктүү бул деле. Эгерде А, Б 36га барар болсо, А, Б 36га барар болсо, анда КО канча дейт. Чыгарып көрөбүз. Мен муну бул жакка өткөрө алайын. Кереги тип калат. Бул жактан карайбыз. Мынакей. Эмне белгилүү? Бул жактан А менен Б белгилүү. Бул А, Б барабар 36га дейт. Мен бул жакка жазып коеюн. А, Б барабар 36 деп. 36. Мен жаңа айта кеттим, бул тең ортолору деген А, Б'нын жарымына барабар деп. А, Б 36 болсо, анда Е менен F канча болот? 18 болот, туурабы? 18. 18 деп жазып коеюн. 18. Бул менен бул 18ге барабар. Же болбосо бул жактан теориялык жактан жазсам болот. Мындай кылып. Так. Е жок. А, Б 36 болсо, ооба, туура. Бул жактан эме экен. Тик бурчтуу үч бурчтук чийилип атыптыр биринчиден. Тик бурчтуу үч бурчтук. Анан кийин жактардын тең ортолору дейт. Демек, бул жакты тең экиге бөлүптүр. Анда демек бул медиана экен, медиана. Анда тик бурчтуу үч бурчтукта жүргүзүлгөн медиана жактар гипотенузанын тең экиге бөлөт дагы өзүнө да барабар болот. Демек, азыр мен сызган 3 жашыл сызык бири-бирине барабар. Анда эмне кылсам болот? Мындай алып жазсам болот. СД барабар болот А, Б бөлүнгөн 2ге. Ошондо А, Б болсо 36 бөлүү 2. Ошондо 18. Мынакей. Демек, бул жакта СД барабар экен 18ге. С менен Д 18ге барабар. Демек, булар медиана болгондуктан, анан бул дагы медиана болгондуктан, себеби тең ортосуна бөлүп атат да, бул жак менен бул жакты дагычы, мына бул сызыкчы. Анан так гана ушунун кесилишкен жеринин бул жагы менен бул жагы жана биз айткандай 2 эсе чоң, 2 эсе кичинекей дегенди түшүндүрөт. Мисалы, бул жагыбызды биз 2x деп алсак, башкача айтканда бул жакка жазайын, С менен О'ну карайсыңар. С менен О барабар болсо 2x'ка. Анда О менен Д барабар болот x'ка. Себеби бул 2 эсе кичинекей. А менен азыр бул жагыбыз 18 чыгарып алалы, Демек, 2x'ка коштук x'ти барабар 18 чыкты. Барды көрүп 3x болду. 3x барабар 18. X барабар 6 деп койсом болот. 3тү 6-а бөлсөм 18 чыгат. Демек, кайсыл жерибиз x эле, кайсыл жерибиз 2x эле. Демек, мына могу кызыл менен сызып коеюн. Бул жерибиз 2x болчу, а бул жерибиз болсо жөн эле x болчу. Азыр бул жагыбыз x'ибиз деген 6га барабар экен. 6га, а бул жагыбыз болсо x'ибиз 12ге барабар. 12ге. Демек, мына бул сызык, анан бул сызык болду. Эми биз К менен Д'ны карайлы. Бул жактан
EF сызыгы S менен D'ны тең 2-ге бөлүнөт. Себеби S менен D медианасын тең 2-ге бөлөт да. Бул орто сызык болуп атат. Себеби орто сызык мынакей. Бул орто сызык болгондуктан так гана мына ортосу бул сызыкты тең 2-ге бөлөт экен. Ошондо бул жактан жазайын. K D аралыгы барабар болот. CD-ны 2-ге бөлгөндөгү. CD-ны 2-ге бөлгөндөгү. Мынакей S менен D-ны 2-ге бөлөбүз ушуну. А CD-быз канча? CD болсо бул жактан 18-ге барабар болчу. 18 бөлү 2 барабар 9. Демек, мен аз да белгилейм бул жака. Мынакей. Бул аралык менен бул аралык канчага барабар экен? 9-га барабар экен. Бул аралык менен бул аралыктагы 9-га барабар экен. Силер алмаштырбала. Бул жактагы 6 деген мына бул аралык эле болчу. Эми 9 мынакей. Жакшыраак карайбыз. 9-дан мына бул аралык 6 болсо, бул аралык 9 болсо, биз жөн гана 9-дан кемитип салсак 6-ны, демек могул общий аралыктан бул 6-ны жок кылып салсак, бизде так гана О аралыгы чыгат. Мынакей КО аралыгы. Ошондо 9-дан 6-ны кемитсек 3 чыгат. Демек бул аралык 3-кө барабар экен. Мына ушинтип таап алат экенбиз, кийинки эсепке өткөндө. ABCD тең капталдуу 3 бурчтук дейт. AC барабар BC'га дейт. AC барабар BC'га тең капталдуу. AP, мына бул AP, анан BQ медианалар экен. Демек жак тең 2-ге бөлүп атат. Эгерде OA менен OA 30 болсо, анда BQ канча дейт. Бул деле оңой эсеп, чарп көрсөбүз. Карайбыз, канча чыкты? Бул жактан эң биринчи AC менен BC экөө бири-бирине барабар экен. Ошону билип алалы. Демек, мен азыр көк менен белгилеп коеюн. Бул сызык менен бул сызык бири-бирине барабар экен. Анда AP менен BQ медианалар болсо, бул сызык менен бул сызык тең 2-ге бөлүнгөн. Тең 2-ге бөлүнгөн. Ошондо сурап атат, OA 30 болсо дейт. O менен A 30 болсо, анда биз бул жакты билебиз да, бул жак 2 эсе кичинекей да мынданчы. Бул жагыбыз 15 болот. Анда B менен Q канча дейт. B менен Q канча дейт. Карагыла. Бул жакта биринчиден тең капталдуу болуп атат, тең капталдуу. Анда бул жакка жүргүзүлгөн медиана, бул жакка жүргүзүлгөн медианадагыдай да. Эки жагы бири-бирине окшош. Анда бул жагы дагы 30 болуш керек, бул жагы дагы 15 болуш керек. Демек, bizde B менен Q канча экен? B менен Q 30 плюс 15 барабар 45 чыгат. Демек, жооп 45 болот. Кийинки эсепке өттүк. Демек, эсеп жок экен. Азыр 3 бурчтуктун бурчтары жана жактары дейт. Азыр биз 3 бурчтуктун бурчтары жана жактарын өтөбүз. 3 бурчтуктун ички бурчуна жандаш бурч, анын тышкы бурчу деп аталат. Демек, ички бурчу бул болсо, ага жандашып жаткан бурч бул тышкы бурч экен. Демек, альфа. Ички бурч бул болсо, бета тышкы бурч, гамма тышкы бурч болот экен. Түшүнүктүү эле бул. Жандашып жатыш керек экен. Бул тышкы бурч болот экен. Эми карайбыз. Тышкы бурчтардын суммасы 360 градуска барабар болот. Биз муну жатташыбыз керек. Жөн гана жатташыбыз керек. Ал эми 3 бурчтуктун ички бурчтары баарыбыз жакшы билсек керек. Бул жакта 365 180 градуска барабар болот. 180 градуска барабар болот. 180 градуска барабар болот. 180 градус болду.
Ал эми бизде альфа, мынакей альфа тышкы бурчубуз карамашча жаткан ички бурчтарды кошкондого барабар болот да. Башкача айтканда, альфа барабар b менен s'ны кошкондого ички бурч. Бета барабар, мынакей бета карамашча жаткан a жана b ички бурчтарына. Жана гамма барабар карамашы жагында жаткан a бурчу жана s бурчу. Демек, ушинтип дагы бурчтарды таба алат экенбиз. Тышкы бурчтар, тең капталдуу үч бурчтуктун негизиндеги бурчтар барабар болушат дейт. Демек, бул эки жакта тең капталдуу үч бурчтук жатат. Тең капталдуу үч бурчтук, эки жагы барабар. Анда эки жагы барабар болсо, анын астындагы эки бурч дагы бири-бирине барабар деген түшүндүрөт. Негизиндеги. Негизи деген бул асты. Тең капталдуу үч бурчтуктун асты бул негизи болот. Мына эки окшош жагынын асты негизи деп аталат. Мына бул жер негизи болот. Негизиндеги бурчтар бири-бирине барабар экен. Бул дагы тең капталдуу үч бурчтуктардын касиети. Ал эми тең жактуу үч бурчтуктардын касиети кандай? Болгону мына карасаңар, бул жакта үч бурчтуктардын жактары тең болуп атат, мына бул жак тең, бул жактагы бири-бирине тең болуп атат. Анда бурчтары дагы тең болуш керек. Ал эми биз айттык, үч бурчтуктун ички бурчтары 180 градуска барабар деп, 180ди 3кө тең бөлүп койсок, бизде 60-60тан тиет дегенди түшүндүрөт. Демек, тең жактуу үч бурчтуктун ички бурчтары 60 градустан болот. Эми ушул темага кичине практика жасайлы. Азыр ушул эсепти иштеп көрөлү. Өзү иштеп көрөбүз, анан кийин чогуу чыгарабыз. Суроолор болсо комментарий калтырабыз, мен болсо окуп турам. Так, улантып берели. Убакыт кетирбей, Так, бизде эмне белгилүү? Бизде үч бурчтуктун ички бурчтары 180 градуска барабар деген белгилүү. Демек, b деген жооптор чыгып атат бул жакта. Так, барабар дейт, b дейт. Макул. Так, бул бурч жана бул бурч бизде 180 градуска барабар болуш керек. 180 градуска барабар. Кошкондо. Ошондо биз жазып коелу. 75 градус плюс x градус плюс 2x градус барабар болуш керек 180 градуска. Теңдеме алып чыгарабыз. 75-ти бул жака минус 75 менен өткөрөбүз. 180 минус 75 градус. Бул жакта тамгалар кала берсин. x плюс 2x 3x болот. Так, бул жагыбыз болсо 3x барабар 105. X барабар 105-ти 3кө бөлүп салсак канча болуп калат? 75-тен 55-тен 35-тен экен, 35. Демек, 35 x барабар 35 экен. Так, ордуна коебуз. 35 градус болсун бул, а бул болсо 70 градус болот. Демек, бул жагыбыз болсо 110 градус чыгат, бул жагыбыз 180 градус чыкты. Ошондо бурч A, B, S дейт, окуйбуз. Бурч A, B, анан S. Демек, бул бурч экен. Бул бурчубуз 70 градус болду. Ал эми кайра окуйбуз. Бурч ASB дейт. ASB. Демек, бул бурч экен. Ошондо бул бурч канча градус? 75 градус. Эч кандай барабар чыкпайт экен. Жооп B. B варианты туура. Молодцы. Эгерде ким B вариант десе,
анда эң жакшы түшүнүп аткан болосуңар. Кийинки эсебибизди карайлы. Так, бул жагы узун болуп кетти. Бул эсепти чыгарганга аракет кылып көрөлү. Биз альфа бурчун кантип табабыз? Жандаш бурчтардан мурун бурчтарды өтүп атканда жакшы түшүнсөк керек. Ошонун негизинде эле биз бета бурчуна таба алабыз. Кайсыл чоң? А чоңбу, Б чоңбу салыштырабыз. X барабар 35 дейт. Туура, айзат 70 чоң 75-тен. Молодца. Эң жакшы, эң сон. Эң сон. Так, молодца. Сүйүнүп атам. Сүйүнтөсүңөр кишини. Эгерде биз ушундай эсептерди чыгара алсак, анда геометриядан эч кандай кыйынчылык деле болбойт, мен оюмча. Геометриянын баары оор дешет, оорчулук деле жок. Болгону касиеттерин билишибиз керек. Геометрияны чыгарыш үчүн биз жөн гана элестетишибиз керек. Элестетүүбүз жакшы болсо, анда геометрияны чыгарып кете беребиз. Мынакей, бул жактан бизде геометрияны чыгарууда эң негизги нерсе бул суроо. Ал кандай суроо болуш керек? Ал бизде эмне белгилүү деген суроо болуш керек. Бизде эмне белгилүү азыр? Бизде 3 бурчтуктун ички бурчтары 180 градуска барабар деген белгилүү. Макул, бул бурчубуз белгисиз x деп алалы. Ошондо үчөөнү кошсок 180 чыгыш керек. Негизи мындай геометрияны, математиканы жакшы чыгаргандар бул жактан мен жазгандай алып жазбайт. Алар тезинен эле чыгарып коет бул жакта. Мен болсо бирок мен алар үчүн сабак өткөн жокмун. Мен болсо жаңы түшүнүп аткандар үчүн сабак өтөтөм. Ошондуктан ар бирин майдалап түшүндүрүп бергенге аракет кылам. 180 чыгыш керек, Демек, x плюс 100 плюс 35 180 чыгыш керек. Тамгасы бар кала берсин, x кала берсин бул жакта 180 минус 100 минус 35. X барабар 45 болот, 45. X бул жагыбыз 45 экен. Так, жазып коеюн. 45 градуска барабар экен. Эми альфабызды табыш үчүн бизде эмне белгилүү эле? Бул жактан бул жандаш бурч 180 градуска барабар, мынакей, могу 180 градуста. Ошондо 180 чыгыш үчүн альфа канча болуш керек? 180ден 35-ти кемитип коебуз. Так. 145 болуп калабы? 145, 145. Ал эми бул жагыбыз тескерисинче канча болуш керек? Бул жагыбыз 135 болуш керек. Ошондо альфабыз 145 болсо, бетабыз 135 болсо, А варианты туура деген чечимге келебиз. Баарыбыз ушундай чыктыбы? Жакшы. Эң жакшы. Так, улантабыз анда. А варианты чоң болду, кеттик. АС барабар БСга, АС перпендикуляр ДФГ. Муну сразу эле чыгарып берели. Өчүрөйүн дагы, кайра коеюн. Бул жактан АС дегенибиз бул жактан бул сызык, мынакей. АС. Ал эми БС дегенибиз мына бул сызык. Демек экөө бири-бирине эмне экен? Барабар экен. Бул тең капталдуу 3 бурчтук. Тең капталдуу 3 бурчтуктун негизинде жаткан бурчтар дагы бири-бирине барабар болот. Бул бурч менен бул бурч дагы барабар. Эң жакшы. Карайбыз. Бул жакта эмне белгилүү экен? Бул жакта бул бурч 90 градуска барабар экен. Анда бул жагы да 90 градус. Түшүнүктүү? Мына бул жери 90 болсо, бул жери дагы 90 болуш керек. Ал эми биз бул 3 бурчтуктун касиетин билебиз. Бул 3 бурчтук 180 градуска барабар болуш керек, ички бурчтары. Туурабы? 180 градуска барабар болуш керек. Анда бул бурч канча болот? 50 болот, 50 болот. Ошондо 50ге 40 кошсок 90, 90го 90 кошсок 180. Эң жакшы анда. Үстүңкү бурчу 50 болсо, анда астыңкы бурчтарын кантип табабыз? Жөн гана 180ден 50-нү кемитебиз дагы.
180'den кемитебиз 50'nü. 180'den 50'ni emсе канча? 130 туурабы? 130. Демек азыр бул жакта могу бурчтар 130га барабар экен. Ушул бурчтар 130. Бирок билбейбиз кайсы экен. Эми ушул 130'ту тең 2'ge бөлүп салалы. Бул жака бөлүп берип коелу 130'тучу. Ошондо 130'ту бөлүп салалы 2'ge. Канчадан болуп калат? 65 болуп калат, 65. 65'ten тийди. 65, анан 65. Бул жактан биз эки жол менен тапсак болот. Бул 40 градусту бул жака өткөрүп тапсак болот. Анан бул жактан жандаш бурчту таап алсак болот, анан бул жакта тапсак болот. Бирок бизде эмне белгилүү? Бул жактан бир бурчу 90 градус болуп атат, бир бурчу 65 градус болуп атат, анда бул бурчту деле таап алабыз. Демек, эмне алабыз? 90 плюс 65 плюс мына бул бурчубуз азыр x барабар чыгыш керек 180 градуска. 180 градуска. Ошондо x'ти табыш үчүн баарын тең сол жакка минус белгисин өткөрөбүз. X барабар 180 минус 65 минус 90. Так, x барабар 45 болуп калабы? Жок. 45 эмес. 90'дон кемитип 65'те. 25 болуп та 90. Макул. Демек x барабар 25 градуска, мына 25 градуска. Кээде мен да ушундай жерлерден тупит этип калам. Бул нормальный нерсе, эч нерсе эмес. Демек 25 градуска барабар экен. F бурчу 25 градус болот экен. Молодцы. Эң жакшы 25. 25 деген баары тең туура. Так, 140 менен 30 дегендер туура эмес. Молодцы, эң жакшы. Кеттик, анда улантабыз. Сүрөттө берилгендер боюнча A, B, C жактарынын ирети кандай болот дейт. Мен да бир нерсени айта элекмин. Азыр айта кетем бирок. Мен азыр бул жака карап тургула. 3 бурчтук чием. Азыр 3 бурчтук чием. Мына мындай болгон 3 бурчтук болсун дейли. Анан кийин бул 3 бурчтуктан мен кандайдыр бир бурчтарды алайын. X, Y, анан Z деген 3 бурчтук болсун. Эгерде бурч, ушул 3 бурчтук мисал үчүнчү, мындай кылайынчы, мындай эле кылып. 30, 60, 90 дейин. Бул 3 бурчтуктун баары ичи негизи мындай болбойт, 90 градус мындай болот, мындай болот. Макул, ушинтип эле чейинчи. Так, колго эле чейет окшойм. Мындай кылып туруп, мындай кылып, анан мындай кылып. 90, 30, биякта болот, анан 60 градус. Анан кийин карайбыз. Бул жактан эң чоң бурчтун карама каршысында жаткан жак эң чоң жак болот. Демек, азыр эң чоң мынакей муну тамгалар менен белгилеп коеюн. A, B, C. Бул фигурада кайсыл бурч чоң болсо, ошонун карама каршысында жаткан жак чоң болот. Демек, азыр эң чоң A экен. A чоң, A жагы чоң. Анан кийин кайсы жак чоң? Демек, 60 чоң болот ата, анан кийинкиле. Демек, 60 жактын карама каршысында жаткан жак чоң болот. Демек, анан B. Анан кийин эң акырында C. Эң кичинекей бул экен. Ошондо эң чоң A экен, андан кийинки чоңурагы B экен, анан эң кичинекейи C экен. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү болсо, анда бул эсепти иштеп көрөбүз. Эми бардык касиеттерин түшүндүрүп бердим окшойт. Кээде ушундай калтырып кеткен нерселерим эсептен түшүндүрүп берип коем. Андан эч кандай көйгөй жаралбайт. Сүрөттө берилгендер боюнча A, B, C жактарынын ирети кандай болот? Ошондо A чоңбу, B чоңбу же C чоңбу таап көрөбүз, ойлонобуз. Мен болсо улантып берейин мында.
Баары түшүнүктүү болуп атат, эң жакшы. Менин максатым силерге түшүндүрүп берүү. Эгерде баары түшүнүктүү болсо, анда мен максатыма жеткен болом. Эң сонун. Так, сүрөттө берилгендер боюнча АБС жактарынын ирети кандай болот дейт. Мынакей. Биз билебиз, жандаш бурчтар 180 градуска барабар. Демек, азыр бул 180 градус чыгыш үчүн мына бул бурч 50 градус болуш керек. Ошондо баары биригип 180 болот. 130га 50-ни кошуп койсок 180 чыгат. Ал эми бул бурч канча болуш керек? 165 болуш керек. Ошондо 165 болуш керек. Ошондо бардыгы 180 градус чыгат. Ал эми биздин А, Б, С дейт. С, Б, анан А. Тура, молодцы. Бул жактан 3 бурчтуктун ичи 180 градус карар болуш керек. Ошондо 50, бул жакта x кылып алайын. 50 плюс 65 плюс x барабар 180 чыгыш керек. Өзүбүз деле ойлонуп көрсөк болот. Бул жактан так x барабарында алалы. 180 минус 50 минус 65. X барабар жалпак. Так. Бул жактан чарп коюн, мен арифметикам кичине слабый, но эчтеке болбойт. 180 минус 50 минус 65. 65 градус экен. 65. Тура. 130 чыгат, 130га 50-ни кошсок 180 болот, тура. Демек, ошондо бул жактан эмне экен? Бул жакта эң чоңу С менен А экен. Бирок С менен А бири-бирине барабар экен. Демек, могу С менен А карама каршысында жаткан С, анан С менен Б экен, С менен Б. Демек, С менен Б эң чоң экен, анан экөө бири-бирине барабар экен. Анын карама каршысында жаткан 50-нүн карама каршысында жаткан жак кичинекей экен С менен Б'дан. Демек, жооп мына ушундай болуш керек болчу. Эгерде кимдин жообу ушундай чыкса, анда силер азаматсыңар. Ооба, тура мен бул жактан кээ бир адамдар байкасаңар көп математиктер мындай арифметикадан көп деле жакшы эсептей албайт. Мен да ушундай эмем бар. Билбейм, кичинекей кезимден бери эле ушундай, мисалы үчүн эсептер келип калса, мисалы үчүн 73-кө 85-ти кошуп, кемитип кайра 60-ты деген эсептер келсе, мен башым айланып калат. Бирок логикалык жактан ойлонгондо күчтүүрөкмүн да. Айырмасы ушундай, көп математиктерден сурап берсеңер, мындай билбейт көбү делечи. Ал эч кандай оорчулук деле жаратпайт. Кеттик. Эми тик бурчтуу үч бурчтук. Пифагордун теоремасы деген тема бул өзүнчө бир чоң тема, тик бурчтуу үч бурчтук деген. Айтып атам, бул жашообузду өзгөрттү деп. Эмне үчүн жашообузду өзгөрткөнүн азыр айтпай эле коеюн. Бирок жанагы Альберт Эйнштейндин салыштырмалык теорияларында кездешет бул тик бурчтуу үч бурчтук. Тик бурчтуу үч бурчтук бул биз колдонуп аткан GPS-те кездешет, спутниктер менен баарлап эметип атканда, сигнал алгандачы. Эми биз азыр тик бурчтуу үч бурчтукту изилдеп көрөлү. Тик бурчтуу үч бурчтук катеттердин квадраттарынын суммасы гипотенузанын квадраттарынын суммасына барар дейт. Башкача айтканда, бул Пифагордун теоремасы. Муну баары жакшы билсек керек. Демек, гипотенузаны квадратка көтөрсөк, катеттерин квадратка көтөрүп туруп кошкондо барабар дегенди түшүндүрөт экен. Кеттик. Азыр бул эсепти чыгарып көрөбүз. Муну баарыбыз эле чыгара алсак керек, X-ти табабыз. Демек, катеттери кайсыл, гипотенузалары кайсыл, ошону билишибиз керек. Демек, 90 градустун карама каршысында жаткан жак бул гипотенуза болот. Азыр гипотенузанын ролун С аткарып атат. Анан Анын ролун кааласаңар B дейсиңерби, A дейсиңерби, мен A деп коем. Анан X барабар бул B'га. Ошондо формула боюнча С квадрат, так, S'нын квадраты барабар A'нын квадраты плюс B'нын квадраты болчу. Бирок С бизде белгилүү болгондуктан 17-нин квадраты барабар A'нын квадраты 8-дин квадраты плюс B'нын квадраты бул X болот. X'тин квадраты. Биз 15, молодцы. Муну жакшы билебиз, баарыбыз. Бирок билбегендер да бар, ошолорду да түшүндүрүшүбүз керек да. Эми биз бул жактан эмнени табышыбыз керек? Биз X'ти табышыбыз керек. X квадрат эмес, X'ти. Анын үчүн биз 8-дин квадратын сол жака минус белгиси менен өткөрүп салалы. Ошондо 17-нин квадраты минус 8-дин
квадраты барабар x-тің квадраты болады. X-тің квадраты. Biz мындай есептерді калькулятормен шығарбай әрекет қылабыз. Biz қысқаша көбейтін формулаларымен шығарабыз. Қысқаша көбейтін формулаларда мындай нәрсе бар. A квадрат минус b квадрат барабар a плюс b анан a минус b. Так қана ушул формуламен шығарабыз. Демек, 17 минус 8 анан 17 плюс 8 барабар x-тің квадратына. Түшүнүктүү? Демек, 17-ден 8-ди кемитсек 9 болот, аны кайра көбөйтөбүз. 17-ге 8-ди кошсок 25 болот, барабар x-тің квадраты. Ал эми биз x-тің квадратын жок кылыш үчүн, башкача айтканда, квадраттан кутулуш үчүн эки жакты тең тамырга алып салсак болот. Эки жакты тең тамырга алып салабыз. Анан кийин бул жактан квадрат менен тамыр кыскарат дагы. Ал эми бул жерден 9-дан канча чыгат? 3 чыгып кетет, 25-тен 5 чыгып кетет. Анан x. X барабар 3-тө 15-ке көбөйтсөк, 3-тү 5-ке көбөйтсөк 15 болот, Демек x барабар 15. Мынакей эң оңой жолу, эч кандай калькулятор, эч кандай 17-ге 17-ни көбөйтүп кереги жок. Жөн гана оңой жолу. Бирок эгерде силер эметип 17-ге 17-ни көбөйтүп чыгарам десеңер, ага деле макул. Мынакей 17 көбөйтүү 17 289 минус 64, 225. Ал эми 225-тен 15 чыгат. Себеби 15-тен 15-ти көбөйтсөк 225 болот, Бары тура. Демек, x барабар канча экен? 15 экен. Молодцы. 15 дегендер жана эле чарып коюштам. Бул оңой эсеп болчу себеби. Экинчи эсепти кылалы. Бул жакта эмне белгисиз экен? Бул жакта гипотенуза белгисиз экен. Гипотенузаны демек чыгарабыз азыр өзү. Буга дагы 3 мүнөт жетиштүү го дейм. Сонлукма ба? Жаттап каласыз. Мен айтып атпаймынбы, оңой жолдорун үйрөткөнгө аракет кылам. Дагы сабактар болсо, мындан дагы оңой жолдорун үйрөткөнгө аракет кылам. Мен кээ бир YouTube'дагы видеолорумда көп нерседен татаал жолуна салыптырмын да. Негизи кыргызда мындай сөз бар, көч бара-бара түзөлөт дегенчи. Канчалык көп иштесең, канчалык математиканы окусаң, өзүң оңой жолдорун таап, мурун мен туура эмес кылыптырмын деген ойлор келип баштайт да. Анан ойлоп калам мен, ошо YouTube'да видеолордун кайра баарын өчүрүп туруп, кайра жаңы башынан запись кылсамбы дейм, бирок анчиштин кереги жок экен. Мен бул нерсени көрүп отуруп түшүндүм. Адам баары бир өнүгүп өткөн, эгерде бир тармакта кетип атсачы. Демек, мен дагы азыр аз да болсо өнүгүп атам дегенди түшүндүрөт да. Беш тамыр ичинде 5 дейт. Өчүрүп коелу. Так, y барабар. Биз азыр y-ти эмне кылып алсак? Көпчүлүктүн түшүнүгү боюнча с кылып алалы. С кылып алып, бул жагыбыз a болсун, бул жагыбыз b болсун. Эми с квадрат барабар a квадрат плюс b квадрат болчу. Сыбыз болсо y болуп атат, y-тин квадраты барабар a'быз болсо 2-нин квадраты плюс b'быз болсо 11-дин квадраты. Жакшы, тамыр алдында 5 тамыр алдында 5. Ошондо 4 плюс 11-дин квадраты 121 болот. 121. Y квадрат. Мен силерге кеңеш берер элем. Квадраттар бар го, ушул квадраттар 1-ден баштап 15-ке чейинки квадраттардын жыйынтыгын жаттап алсаңар болот да. Мисалы үчүн 15-тин квадраты 225, 12-тин квадраты 144, 11-дин квадраты 121 деген сыяктуу. Бул кереги жатайбы? Макул. Бул жагыбыз y барабар 125 чыкты, 125 чыкты. Y эмес квадрат. Ошондо эки жакты тең тамырга алабыз. Бул менен бул кетет. Y барабар 125 деген сөз бул 5 көбөйтүү 5 көбөйтүү 5.
Анан бул жактан бул 2 5 5 болуп чыгып кетет. Ичинде бул 5 калып калат. Демек 5 5 тамыр астында 5 чыгат. Молодцы, эң жакшы. 5 тамыр астында 5 жооп ушундай. Демек y барабар 5 тамыр астында 5ке. Кеттик, практиканы улантабыз. Азыр биз с менен сыны табышыбыз керек экен. Ошондо А, С, Б үч бурчтугунун гипотенузасы канчага барабар? Так, эмне кылсак болот? Бизде биринчиден эмне белгилүү? Бизде белгилүү нерсе бул 90 градус экен. Анда бул тик бурчтуу үч бурчтук дегенге жыйынтыкка келебиз. Тик бурчтуу үч бурчтукта бизде белгилүү эмне? Бул Пифагордун теоремасы. С квадрат барабар А квадрат плюс Б квадрат. Ошондо биз азыр сыны табыш үчүн 12-ни квадратка көтөрүп туруп, анан бул жактагы кандайдыр бир санды дагы квадратка көтөрүш керек экен. Эмне үчүн кандайдыр бир сан деп атам? Себеби бул жакта белгисиз дагы бир. Анда бизге могул жерде x'ти табышыбыз керек биринчиден. Аны табыш үчүн биз бул жактан мына бул үч бурчтукту колдонобуз. Бул үч бурчтукта тик бурчтуу үч бурчтук. Бул жакта 15 гипотенузасы болуп атат. 15 гипотенузасы 12 катет, анан белгисиз. Ошондо азыр биринчи ушинтип алалы. Мен көк менен жазып коеюн бул жакта. Сыртындагысын сары менен кылабыз. Демек с квадрат. Ошондо азыр сыбыз болсо 15 болду, абыз болсо 12, анан быбыз болсо x болсун. 15-тин квадраты барабар 12-нин квадраты плюс быбыз болсо x-тин квадраты. X-тин квадратын табыш үчүн муну бул жакка өткөрөбүз. Так. Ошондо 15-тин квадраты минус 12-нин квадраты барабар x-тин квадраты. 15 минус 12 анан 15 плюс 12 барабар x-тин квадраты. Так, 15-тен 2-ни алсак 3. Анан эми так, азыр 1 минут. Так, анан 15-ке 12-ни кошсок 27. X квадрат 27 болду. Эми ушул бойдон эле көбөйтпөйбүз, ушул бойдон калтырабыз. Анан эки жакты тамырга киргизебиз. Бул жакта тамырга киргизебиз, бул жакта тамырга киргизебиз. Бул жак менен кыскарат. Анан так, бизде бир жерден ката кетти окшойт. Тура элеби баары? Так. Кайсыл жерден ката кетириши мүмкүн? Он 5 минус 12, 15 плюс 12, 27 көбөйтүү 3. Ооба, тура эле. Эч кандай ката жок, тура. Бул жактан 27 дегенибиз, ооба. 3 9 көбөйтүү 3 да. 9 көбөйтүү 3. Ал эми бул жакта дагы бир 3 бар. Анын тамыр барабар x. X барабар, ошондо бул жактан не болот? 9-дун квадраты турат, 9-дун квадраты кыскарат 9 чыгат. X барабар 9 чыгат. X барабар 9 чыкса,
Анда бул экөө барабар 16-га. Демек 16 деп жазып коеюн, 16. Кеттик, эми бул жакты чыгаралы. Туралы. 16 так, 16-нын кереги жок. Биз азыр с квадрат дешибиз керек. 16-нын квадраты плюс 12-нин квадраты. Анан кийин бул жакты резко тамырга алып салалы азыр. Мындай кылып туруп, мындай кылып туруп алып салалы. Бул менен бул кыскарат, ошондо бизде с барабар 16-нын квадраты канча болуп калат? 256 болот экен. 256 плюс 12-нин квадраты 144 болчу. Анан бизде баары биригип 400 чыгат, демек 400. 4 анан 100. 4 көбөйтүү 100 десек болот. 4төн 2 чыгат, 100дөн 10 чыгат. Барабар 20. Демек, бул жагыбыз 20-га барабар экен. Мынакей ушинтип чыгардык, Эң жакшы. 20 чыгат экен жообу. Так, молодцы. Так, кимдики жооп 20 чыкты бул жакта? Молодцы, көбүбүздүкү 20 чыгыптыр. Эч ага эле 20 чыгыптыр. Мен болсо кичине кармап калдым. Эч нерсе эмес. Кеттик, улантабыз. Демек, карайбыз. Бурчтары 30, 60, 90 градус болгон үч бурчтуктун жактарынын катышы 1 тамырасты 3 жана 2 болот экен. Демек, эмнени түшүндүрөт? Мынакей, бир нерсени жаттап калабыз. 30 градустун карама каршысына жаткан жак гипотенузанын жарымына барабар. Гипотенузанын жарымына барабар. Болду. Дагы бир жолу кайталайм. 30 градустун карама каршысына жаткан жак гипотенузанын жарымына барабар. Дагы бир жолу кайталайм. 30 градустун карама каршысына жаткан жак гипотенузанын жарымына барабар. Жаттап калдык, Эми биз азыр ушул эсепти чыгарышыбыз керек. Ага чейин мен бул жактан мынакей. Ал эми 60 градустун карамасына жаткан жак, мына карап коелам, x тамырасты 3. Эми бизге бул эсепти чыгарууга ушул нерсе керек, ушул касиет керек. Азыр ушуну чыгарып көрөлү. Мынакей. Бул жак 90 градус экен. А-сы менен Б-сын сурап атат. Ошондо А-сы анан Б-сы ушуну сурап атат. Бул жагыбыз болсо 90 градуска барабар болчу. Бул жагыбыз болсо белгисиз, бирок биз билебиз, үчөөнү кошкондо канча 180 градус чыгыш керек. 90 градус плюс альфа плюс 2 альфа барабар 180 чыгыш керек. 2 альфа 2 альфаны коштук 3 альфа болот. 90-ды бул жака минус белгиси менен өткөрөбүз. 180 90 алсак 90. Альфа барабар 30га. Демек альфа 30га барабар болсо, анда бул жагыбыз 60га барабар болот. 60 градус, 30 градус. Ал эми 30 градустун карама каршысына жаткан жак, мына карама каршысына жаткан жак бул жакта гипотенузанын жарымына барабар. Гипотенуза деген бул 90 градустун карама каршысына жаткан жак. Гипотенузанын жарымына барабар. Демек 10 болсо бул жагыбыз 5 болот экен. Ал эми жана мындай айтып аткан, бул жагыбыз болсо мынакей белгилөө киргизип коеюн, дайыма керек болот. Гипотенузабыз болсо 2x болчу. Гипотенуза дайыма 2x болот. 30 градустун карама каршысына жаткан x болот. Ал эми бул жагыбыз болсо x тамырасты 3 болмок. Ошондо x'ыбыз канча болду? X'ыбыз 5 болду да. 5. Анда жооп А-сы жагы 5 тамыралды 3. Ал эми x Б-сы болсо 5. Демек жооп 5 тамыралды 3 жана 5 чыгыш керек. Мынакей. Ушундай. Дагы бир маселе иштеп көрөлү, ошондо точно түшүнөбүз да. Мисалы, бул жакта А, Б-ны сурап атат. Бизде Пифагордун теоремасын колдоно албайбыз бул эсептерде. Себеби бул жакта бир катет берилген эмес. Эгерде бир катет берилгенде, анда биз чыгарып кетмекпиз. Бул жакта жөн эле бир жагы берилиптир. Даже гипотенуза да берилбептир. Болгону бизге эки бурчту берген. Бул жагы 90 градус. 90 градус, бул жагы 30 градус. Ал эми бул жагы сөзсүз түрдө 60 градус болуш керек. Баардыгы берип 180 градусту берет. Ошондо 12
30 градустун карамашында жаткан жак не болчу эле? Гипотенузабыз 2x болсо, анын жарымы x болот. Ал эми бул жагыбыз салт болуп калгандай x тамыр астындагы 3 болот. Демек 12 деген x тамыр астында 3кө барабар экен. Анда жазам. X тамыр астындагы 3 барабар 12ге. Анда x табыш үчүн тамыр астында 3'тү астына түшүрүп салам. X барабар 12 бөлү тамыр астында 3. Эми математикада тамыр астында болуп калса, бул жаман нерсе деп айткам, мурунку сабактарда айткам, эсиңерде болсо эгерде. Аны биз 1 деген санга көбөйтүшүбүз керек. 1 деген санга көбөйтсөк эчтеке өзгөрбөйт. Ошондо биз 1'ди башкача алып жазып алыш керек. 1'ди башкача алып мынтип жазып алсам болот. Тамыр асты 3 бөлү тамыр асты 3 деп. Бул 1'ди берет. Эми көбөйтүүдө үстүнө астына эле көбөйтүп коебуз, эч кандай коркунуч жок. Ошондо бул жактан астына тамыр асты 3'түн квадраты болот, туурабы? Экөө окшош көбөйтүлүп атпайбы? А үстүндө 12 көбөйтүү тамыр астында 3 болот. Бул жактан биз тамыр менен тамырды кыскартып салабыз. Анан барабар чыгат 12 көбөйтүү тамыр астында. 12'ни мен азыр 4 көбөйтүү 3 деп жазайынчы. 4 көбөйтүү 3. Мына бул 12'ни. Анан тамыр астында 3. Бөлүнгөн тамыр жөн эле 3, кыскарып кетти квадраттар. Анан бул менен бул кыскарат дагы 4 тамыр алдында 3 калат бизде. Жооп 4 тамыр алдындагы 3. 4 тамыр алдындагы 3. Демек, x барабар 4 тамыр алдында 3 экен. Мынакей коюп көрөлү да ордуна. Могу жерге ордуна коюп көрөм азыр. 4 тамыр алдындагы 3 көбөйтүлгөн тамыр алдындагы 3. Мына ордуна эле койдум. 12 чыгыш керек ушул жерчи азыр. 4 көбөйтүү тамыр алдында 3'түн квадраты. Ошондо бул менен бул кыскарат, 4'тү 3кө көбөйтөбүз, 12 чыкты. Демек 12 туура. Анда x'ыбыз канча экен? X барабар өзү айтты, бул жакта 4 тамыр алдында 3кө. Мына x барабар 4 тамыр алдында 3кө. Мына бул жерибиз 4 тамыр алдында 3 болот. Ал эми бул жерибиз андан 2 эсе күчтүү да. Ошондо 2 көбөйтүү 4 тамыр алдында 3. Башкача айтканда 8 тамыр алдында 3 болот. Ошондо AB жагыбыз 4 тамыр алдында 3 болду. Ал эми AC жагыбыз 8 тамыр алдындагы 3 келип чыкты. Эң жакшы. Кийинки эсепке өттүк. Азыр ушул эсепти өзүбүз чыгарып көрөбүз. Мен жаңы эле көрсөтүп бердим, болгону туура белгилеп алыш керек. X'ти кайсыл жерге коебуз? 2x'ти кайсыл жерге коебуз? Анан 3 тамыр алдында, жок, x тамыр алдында 3'тү кайсыл жерге коебуз? Ошону эле белгилеп алсак, калгандары оңойлуу болот. Азыр чыгарып көргүлө ушуну. Так, достор, чыктыбы жооп? Алты тамыр алдында 3 дейт. 3 дейт. P менен Q 3 экен. Топ-туура, малатсы, эң жакшы, эң сонун, малатсы. Демек, бул жакта эң маанилүү нерсе эмне экен? Эң маанилүү нерсе биз жана x'ти, 2x'ти x тамыр астында 3'тү туура белгилеп алыш керек. Азыр мен бул жактан эң биринчи бурчту табышым керек. Бул жагыбыз бурч 30 градус, туурабы? 30 градуска барар. 90, 30. 180 болду. 30 градустун
карама каршысында жаткан жак гипотенузанын жарымына барабар. Гипотенузабыз x болот дайыма, анын карама каршысындагы 2x болот. Анан анын асты x тамырасты 3 болот. Мынакей. Кайын проблем. Демек, эми чыгара алабыз болду. Бул жактан азыр x-ти таап алсак болот. 2x барабар 3 тамырасында 3. X барабар 3 бөлүү тамырасында 3-тү 2 бөлөбүз, Эң жакшы. Ушундай x ушуга барабар болсун. Демек анда жок. Ооба, тура эле. 3 барабар болот. X табыш үчүн 3 тамырасты 3 бөлүнгөн 2 да. Же котур азыр. Мен тура эмес белгилеп жүргүзүп алдым, тура эмес белгилөө. Бул жактан 30 градус, 30 градус. 30 градустун карама каршысында жаткан жак гипотенузасы 2x болуш керек болчу, бул x болуш керек болчу. Демек, бул гипотенузадан 2 эсе кичинекей дегенди түшүндүрөт. Мен экөөнү тескери алмаштырып алыптырмын. Кечирим сурайм. Так, улантабыз андан. X тамырасында 3 болот, Тура. Тура адашып кеттим. X барабар 3 тамырасында 3-кө барабар экен. Болду, ордуна эле коюп коебуз. Анда P менен Q канча болот? 2 көбөйтүү 3 тамырасында 3 барабар 6 тамырасында 3. Анан бул жакта R менен Q 3 тамырасында 3-тү коебуз. 3 тамырасында 3 көбөйтүү тамырасындагы 3 барабар 3 көбөйтүү тамырасында 3-түн квадраты, бул экөө квадрат берет, кыскарат, 3 көбөйтөбүз 9. Демек, бул жагыбыз 9-га барабар экен, QR барабар 9-га. Ал эми PQ барабар 6 тамырасты 3-кө. 6 тамырасындагы 3-кө. Мынакей, ошентип чыгарабыз, Кеттик энди улантабыз. Эми ушуга окшош дагы бир касиет бар. Бул акыркысы болот. Карайбыз. Бул жакта жана 30 анан 60 градус болуп атканы, бирок азыр 45 градустан болуп калды. Демек, бул жак 45 градус болсо, бул жак 45 градус болсо, анда тең капталдуу. Бул жак менен бул жак барабар. Бул жак x, бул жакта x. Анын ушундай үчбурчтуктун гипотенузасы x тамырасты 2-ге барабар экен. Мындай эми эсептер чыгара алсак керек, өзүбүз мен жолун көрсөтүп бердим. Бурчтары 45-45-90 болгон үчбурчтуктун жактарынын катышы 1-1 тамырасында 2 дейт. Макул, түшүндүк. Жаттап калабыз. Карама каршысында жаткан жагы 90 градустун x тамырасында 2 болду, бүттү. Так, азыр ушуну чыгарып көрөбүз. Асы барабар Б-сыга дейт. Демек, бул эмнени түшүндүрүп атат? Биз айткандай, бул жагы менен бул жагы барабар экен. Анда бул 90 градус болсо, бул жагы болсо 45 градустан теп турабы? 45 градус, анан бул жагы 90 градус. Баары биригип 180 градус берет. Бирок мен эмнени айттым эле? Бул жагы x болуш керек строго. Анан бул жагы да x болуш керек. Бул жагы болсо x тамырасында 2 болуш керек. Анда жазам. X тамырасындагы 2 барабар болуш керек 6-га. X-ти табам. X барабар 6 бөлүнгөн тамырасындагы 2. Тамырасында 2-ни мен жок кылышым керек, анын үчүн ушинтип жазып алам. Тамырасында 2-нин квадраты, анан 6 тамырасындагы 2. Бул менен бул жоюшат дагы, үстүндө 3 көбөйтүү 2 бул 6-ны берет, анан тамырасында 2 калган. Ал эми астында 2. 2 менен 2 кыскарат дагы 3 тамырасында 2 калат. Демек, x барабар канчага экен? X 3 тамырасындагы 2-ге барабар экен. 3 тамырасындагы 2-ге. Демек, бул жагыбызды биз 3 тамырасында 2 деп жазып койсок болот. Бул жактагы 3 тамырасында 2 деп жазып койсок болот.
Баары түшүнүктүү болду окшойт деп ойлойм. Кеттик, анда улантабыз. Акыркы эсебиз. Акыркыбы же акыркы эмеспи? Ооба, акыркы эсеп экен. BS дейт. Барабар 4 тамырасты 3 болсо, анда AB барабар канчага, AD барабар канчага, BD барабар канчага дейт. Так. BS каякта турат? BS мына бул жер экен, BS мына бул жер экен. Бул жер 4 тамырасты 3-кө барабар экен. Көктүн баары да. Бул жер эле эмес, бардыгы. 4 тамырасты 3 экен. Ой, BS. Ооба, туура. 4 тамырасты 3 экен. Бул жакта бизде эмне белгилүү? 30 градус белгилүү, 90 градус белгилүү. Анда бул жагыбыз канча болуш керек? 60 болуш керек, туурабы? 60 болуш керек. Бирок бул жакта 15 градус туруп калыптыр, анда бул жер 45 болуш керек да. 45 градус. Экөө биригип 60 градусту берет. Ошондо 60 плюс 30 90, 90 плюс 90 180, туура, эң жакшы. Бирок бул жагыбыз 90 болсо, бул жагыбыз 45 болсо, анда бул жагыбызда строго 45 болуш керек. Ошондо 180 градус чыгат. 45ке 45 кошобуз, 90 90 90 кошобуз 180. Анда эмне кылабыз? Бул жер негизи x болчу, мына бул жер x болот, бул жер x болот. Ал эми гипотенузасы x тамырастындагы 2ге барабар. Бирок бизге мунун кереги жок. Бизге эң негизгиси мына могу жер керек да. Эгерде биз бул жерди тапсак, анан чарып кетебиз. Так, x экөө тең. Демек бул жерде канчага барабар экен? 4 тамыралында 3кө барабар экен. 4 тамыралында 3кө барабар экен. Так, AB 8 дейт, көрөбүз азыр. Так, 4 тамыралында 3. Эми бизде эмне белгилүү? 30 градустун карамашына жаткан жак гипотенузанын жарымына барабар. Гипотенузабыз биздики 2x болот дайыма, туурабы? 2x. Ал эми анын карамашына жаткан жак жөн эле 2 эсе кичинекей, жөн эле x болот да. Ошондо бул жагыбыз гипотенузабыз болсо 8 тамырастында 3 болот. Жон гана x-тин 4 тамырастында 3 коюп койдум, ана 8 болуп кетет, 8 тамырастында 3 же бул жагыбыз 4 тамыралында 3 мен туура жаздымбы мен? B менен S. Жок, туура эмес кылып турмун. Жок. Мен башка жакты эле карап турмун. Бул B менен S болот атпайбы? Мен жаңа эле силерге айтам деп атып, өзүм адашып кеттим. Мен бул жерде мынакей бул жак менен бул жакты 4 тамыралды 3 деп элестетип алыптырмын, бирок бул туура эмес нерсе экен, Биз бул жакты 60 кылышыбыз керек. Бул жак туура 45. Бирок 4 тамырасты 3 мына могу кызыл сызыктын баары болчу да. Анда биз бул жакты табабыз. Демек бул жагыбыз 2x болсо, бул жагыбыз жөн эле x болсо, бул жагыбыз болсо барабар болот x тамырасты 3кө. Анан x-ти таба алабыз ушул жактан, x тамырасты 3 барабар болот 4 тамырасты 3кө. Туурабы? Анда x-ти табыш үчүн 4 тамырасты 3-тү бөлөм тамырасты 3кө. X тамырасты 3 менен тамырасты 3 кыскарат да, барабар 4 чыгат. X барабар 4 экен. Ошондо бул жагыбыз x барабар 4 болсо, анда бул жагыбыз барабар болот экен 8ге, туура. Демек AB барабар 8. Биринчи жооп даяр. Анан кийин бул жерибиз 4 болсо, значит бул жерибиз да 4 болот, туурабы? Бул жерибиз 4 болсо, бул жерде 4 болот, анткени 45 градустан болуп атат. Анда бул жерибиз билебиз x тамырастында 2. X-ыбыз болсо 4. Демек 4 тамырастындагы 2ге барабар экен. AD 4 тамырастындагы 2. Ал эми B менен D. Так, B менен D канча болуп калат? B менен D'быз 4төн кемитип салабыз. 4 тамырасты 3-тү. Мынакей бул 4төн кемитебиз бардыгына. Жок, 4 тамырасты 3төн 4тү кемитебиз. Ошондо BD 4 тамырастында 3 минус 4. 4-тү качан сыртына чарпып салалы? 4 тамырастында 3 минус 1. Демек жооп ушундай. Эң жакшы. Мынакей
Бүгүнкү сабагыбыз ушундай болду. Эгерде суроолор болсо, комментарийге жазсаң, мен азыр окуп жооп бергенге аракет кылайын.